14 глава. Творческие наклонности. Чыгармачыл ыктар. Чыгармачылык жөнүндө сөз болгондо, оюбузга жазуучулар, художниктер, акын, музыканттар, искусствода өзүн көргөзгөн адамдар келет. Бирок чыгармачылык жөндөм бул менен эле чектелбейт. Ишти ийгиликтүү алып кетүү, баланы тарбиялоо, көңүлдүү, кызыктуу жашоо дагы искусство сыяктуу эле чыгармачыл подходту, фантазияны талап кылат. Эргүү жана элестетүү жашоонун бардык сферасында керек. Адамдар менен мамиле, үй-бүлө, бизнес, жумуш жана коомдо ийгиликке жеткен адамдар чыгармачылык жөндөмүнө таянып, жашоосунда дайыма бир нерселерди ойлоп табуу менен, жашоосунда колдонуу менен ишенимдүү жашашат. Сизде чыгармачылык жөндөм барбы? Бул суроого жообуңуз жашооңуздун көп аспектилери аныктайт. Өзүңүздү кандай көрөсүз? Өзүңүздүн инстинктиңизге ишенесизби? Проблеманы кандай чечесиз? Сиздин ошол суроого кандай жооп бергениңизге жараша болот. Мен түшүндүрүп берейин. Бир канча жыл мурун мен изилдөөлөр боюнча чоң корпорацияда отчет бергем. Ал изилдөөлөр компаниянын инженерлеринин чыгармачылык жөндөмү жоктугуна байланыштуу болгон. Бул маселени чечүү үчүн психологдордун командасы чакырылган. Алардын максаты чыгармачыл адамдар менен чыгармачыл эмес адамдардын айырмасын билүү болгон. Компаниянын администрациясы психологдордон алган маалымат чыгармачыл эмес адамдардын оюна стимул кылып турганга метод иштетип чыкканга жардам берет деп үмүттөнүшкөн. Чыгармачыл менен чыгармачыл эмес адамдардын эмнеси менен айырмаланарын билиш үчүн толтура тест жүргүзүшкөн. Алар сыйкырчы инструмент барбы же жокпу, ал эмне дегенди билгиси келишкен. Жүздөгөн суроолорду беришкен. Билиминен баштап квалификациясына, тарбиясы, хобби жана сүйгөн тамагына, өң түскө, эмнени жакшы көрүшөт, эмнени жаман көрүшөт дегенге чейин толтура айларды, 100 миңдеген долларларды коротуп, акыры психологдор эки группанын айырмасын аныктай турган факторду табышкан. Чыгармачылык менен ойлонгон адамдар өздөрүн чыгармачыл инсанмын деп эсептешет. Ал эми чыгармачыл эмес адамдар эчтеке чыгара албаймын деп ойлошот. Бул өзү эле түшүнүктүү болгон сөздөр биздин ким экенибизди жана кандай жашообузду түшүндүрөт. Чыгармачыл эмесмин деп эсептеген инженерлер жаңы нерсени ойлоп таба албайбыз деп ишенишет. Ал эми мен чыгармачылмын деген инженерлер өзүн ойлогондой дайыма жаңы подходдорду, идеяларды, чечимдерди пробовать этип турушат экен. Ошондуктан сиз чыгармачыл адамсызбы деген суроого берген сиздин жообуңуз маанилүү. Кандай жооп берсеңиз, жообуңузга жараша болосуз. Эгер ооба деп жооп берсеңиз, мен сизди куттуктайм. Бул главаны окугандан кийин чыгармачыл жөндөмүңүздү дагы өнүктүрүп алсаңыз болот. Жок деп жооп берсеңиз дагы кайгырбаңыз. Сиздин эмне деп ойлоруңуз маанилүү эмес. Сизде баары бир чыгармачыл жөндөмүңүз бар. Аны болгону өнүктүрүш керек, ойготуш керек. Бир канча жөнөкөй приемдорду колдонуп эле өзүңүздүн жөндөмүңүздү ойготуп алсаңыз болот. Кыялыңыз ишке ашат. Жакында чыгармачыл жөндөмүңүздү ойготуп, бул жашоодо өтө баалуу экенин түшүнөсүз. Бизде ар бирибизде чыгармачыл потенциал бар. Жаратылганда бизге кошо берилген адамдын бөлүнгүс бөлүгү болуп саналат. Бирок көбүнчөсү кичинекей кезинде ишендирип салышкан. Жөндөмүң жок деп, ошентип чыгармачыл таланттарыбыз басырылып калган. Бирок бактыга жараша кайрадан ойготуп алсак болот. Жашоону жакшыртуу үчүн 6 чыгармачылык стратегия. Биринчиси, изилдөөчү бол. Жаңы ойлорду табуунун бир жолу башкача ойлонуп идеяларды издөө. Изилдөөчү дайыма жаңы мурда колдонуп көрбөгөн методдорду колдонуп көрөт. Ал чоочун дүйнөнү, варианттарды, буюмдарды, кызматтарды, досторду, методдорду, идеяларды жаңы ачып туруш керек деп ишенет. Изилдөөчү мурунку башкалар басып өткөн жолду баспайт. Искусстводо, бизнесте, билим алууда, илимде эң чоң ийгиликтер мурда изилденбеген тармактарда болгон. Ачылыш жасагандар белгилүү болбой калгандан коркушпайт. Алар түшүнөт, ийгилик жана бакыт бирөөлөрдү туураганда келбейт. Өзүңүздүн жолуңузду тапканда келет. Мындай адамдар дайыма алдыда жүрөт. Экинчи, суроолорду бериңиз. Чыгармачылык менен жашоо бул дайыма изденүү дегенди билдирет.
Суроолорго жооп издөө, билимге умтулуу, адамдын өнүгүүсүндөгү милдеттүү түрдөгү закон ченемдүүлүк. Белгилүү инженер Баклинстер Фуллер жөнөкөй болуп суроолорду бериңиз деген экен. Акылсыз суроо болбойт. Берилбей калган суроо акылсыз. Ошондуктан каалаган суроолоруңузду бериңиз. Бул жашоонун мага эмне кереги бар? Бул жумушту эмнеге кылып атам? Эмне үчүн мен өзүмдү чектеп атам? Эмнемди өзгөртүшүм керек? Мен эмне үчүн эртең менен кофе ичип атам? Мен эмне үчүн зарядка жасап атам? Кантип мен үй бүлөмө убактымды бөлсөм болот? Мен эмнеге дайыма бир эле ресторанга бара берем? Кайсы талантыма көңүл бурбай койдум? Мен жашоомо кандай адаттарды киргизип алсам, жашоом түп тамырынан бери өзгөрүлөт? Тигил адамга жумушту сунуш кылсам кандай болот? Продукцияларды ассортиментин кандайча көбөйтсөм же кыскартсам эмне болот? Телевизор көрбөй койсом эмне болот? Үйдү сатып туруп Мексикага көчүп кетсем эмне болот? Менин досум бар. Ал ушуларды жасаган. Ал өзүнө ушул акыркы суроону берип, жообу өзүнө жагып калган. Ал үй бүлөлүү, 2 балалуу. Анын сонун карьера күтүп турган. Бирок алар үйүн сатып туруп Мексикага көчүп кетишкен. Туугандары, ата-энеси, бүт тааныштары аларды жинди болдуңарбы? Балдарыңардын келечегин ойлобойсуңарбы? Десе да болбой коюшкан. Мексикадагы бир кыштакка барып жашап алышкан. Ал роман жазды, аялы керамика менен алектенди, балдары дагы жаңы образга көнүп калышты. Алар ал жерде 4 жыл жашап, кайра көчүп келишти. Анын романы бестселлер болуп кетпесе дагы, ал өзүнүн ошол жөндөмүн колдонуп, басмаканада иштеп калды. Өзүнүн сүйгөн жумушуна иштегендиктен ал өзүн мурдагыдан дагы бактылуу сезип жүрөт. Бул көчүп кетүү менин жашоомдогу эң чечкиндүү жана эң жакшы чечимим болот деп айтат, жылмайып. Берген сурооңуз чын жообуңузга акылсыздай болсо да, өзүңүздү кемсинтпеңиз. Бул күтүлбөгөн ачылыштарды жасаганга жардам берет. Эгер сиз чынчыл болсоңуз жана жашооңуздан бардык сферасына тийиштүү суроолорду берсеңиз, балким сизди кээ бир суроолоруңуз жашооңуздагы көңүл бура турган жагын ачып берет. Кээ бирлери сиздин мурда басырылып калган каалоолоруңузду, муктаждыктарыңызды ачат. Биз баарыбыз өзүбүздүн адаттарыбыздын кулубуз. Көнүп калган тартипке баш ийебиз. Балким ал тартип мурда пайдалуу болгондур, бирок азыр ал сизди кармап, мажбур кылып турат тартипке көндүрүп. Биздин келечегибиз канчалык көп суроо бергенибизден жана өзүбүздү ишендиргенибизден, жасаган иштерибизди, руханий баалуулугубузду, максаты жашоо образыбызды текшерип турганыбыздан түзмө-түз көз каранды. Ушундай суроолор бизди чыгармачыл жашообузду негизги ролду ойнойт. Эгерде сиз жаңы перспективаларды кааласаңыз, өзүңүзгө терең суроолорду берип турушубуз керек жана жоопторун угуп турушубуз керек. Бул өзгөрүүгө өтө көп мүмкүнчүлүктөрдү ачат. 3. Бир топ идеяларды чыгарыңыз. Эң жакшы ойду жаратуунун жолу көп ойлорду жаратуу деп айткан экен Нобель сыйлыгынын ээси Лайнус Паулинг. Эгерде сизде бир эле ой болсо, бир эле чечим болот. Анда бир эле багытка кыймыл болот. Ийкемдүүлүктү жана ылайыкташууну талап кылган жашоодо бул тобокелдикке салуу болуп эсептелет. Бир жооп, бир чечим деген ыкма бизди мээбизде сиңип калган. Чечим чыгарарда жана жооп издегенде көбүнчө биринчи оюбузга эмне келсе, ошону эле алып көнүп калганбыз. Өзүңүздүн оюңузду машыктырыңыз жана бир канча чечимдерди издеңиз. Өзүңүздүн чыгармачылык демилгеңизге жана элестөөңүзгө кенендик коюңуз. Өзүңүзгө айтыңыз: "Ооба, бул иштеши мүмкүн, бирок эң жакшы жооп дагы болушу мүмкүн." Экинчи, үчүнчү, төртүнчү варианттарды издөө чыгармачылык активдүүлүктү арттырат. Жана көбүнчө адаттан сырткары экинчи жана үчүнчү варианттар сиздин оюңузга туура келет. Гай Боучард Монреалда рекламный агентствону иштетет. Ал көбүнчө өзүнүн клиенттеринин новатордук подход кылганга көңүл бурат. Анын ийгиликке жеткизе турган эрежеси бар. Мен дайыма ар бир компаниянын 3 концепциясын ойлоп тапканды өзүмдү мажбурлайм. Анан эң жакшысын тандап алам. Чындыгында эрежени бузгум келип кетет. Кээде эң биринчи ой эң жакшы болот. Бирок
Мен өзүмө ойлонуу шляпамды кийип алам да жакшы идеяны күтөм. Биринчи ой жакшы деп ойлоп атсам дагы. Кээде биринчи идеяны колдоном, бирок көбүнчө экинчи же үчүнчү ойго токтолом. Дайыма бир эле вариант жетиштүү деп ойлогонуңузда өзүңүзгө бул чыгармачылык эмес подход экенин эсиңизге салыңыз. Жашоо толтура сан жеткис версияга жана альтернативаларга бай. Варианттарды издегиле, акылыңарды иштеткиле, кошумча мүмкүнчүлүктөрдү жана чечимдерди тапканды үйрөнгүлө. 4. Эрежени бузгула. Адаттарды сындыргыла. Творческий подход көбүнчө эски стереотиптерден арылып, жаңыны ойлоп табууну түшүндүрөт. Күнүмүш эле жасалып жүргөн нерселерде анча баалуулук жок. Кээде эрежени бузуу бул жашообуздун жана көнүп калган адаттарыбыздын, шаблондордун революциясынын башталышы. Ал биздин өнүгүшүбүзгө жардам берет. Скотти Боумен хоккей чөйрөсүндө белгилүү тренер-новатор. Ал оюнчуларын эң жакшы жыйынтыкка кантип жеткизишти билет. Ал 1996-жылы анын командасы дайыма жеңишке ээ болуп турган үчүн ага тренер деген наам берилген. Андан башка ал башка профессионалдык тренерлерге караганда көп жеңишке ээ болгон. 1997-жылы 1000 жолу жеңишке жетишиптир. Эгерде команда жакшы ойнобой баратса, Скотт командасындагы оюнчулардын ордун башкача кылып койчу. Оюнчунун жанында мурда чогуу ойнобой жүргөн оюнчуну коюп алмаштырып салчу экен. Шаблон боюнча туура эмес экен. Оюнчулар жанындагы оюнчунун реакциясын жакшы түшүнүш керек экен. Бирок Скотт ал шаблонду колдонбой эле көнүмүш эмес комбинацияларды жасагандан коркчу эмес экен. Мен Нью-Йорктогу кийим өндүрүп чыгаруу боюнча ийгиликтүү бизнесмендин кызыктуу иш-аракеттерин изилдегем. Ал айтыптыр: мен өзүмдү сазга тыгылып калгандай сезип баштаганда, мен уктоо режимимди өзгөртөм. Эртең менен 7-те туруп, кечинде 11-де жаткандын ордуна эртең менен 4-те туруп, кечинде 9-да жатам. Ошондо өзгөрүү жаңы идеялардын жаралышына жардам берет. Кийинчерээк мен дагы ошону жасап көрдүм. 3 айдын аралыгында күнүмдүк распорядогумду өзгөрттүм. Бир суткада 2 жолу уктаганга өттүм. 4-те туруп, түшкө чейин иштейм, 2-де жатып 6-га чейин уктайм. Анан 12-ге чейин иштеп жатууга кетем. Бул менин ишмердүүлүгүмдү өтө жогорулатты жана менде 2 сергектик убак пайда болду менин жакшы иштешим үчүн. Түштү дагы көп көрө баштадым жана көп эсиме сактап калдым. Эгерде сиз жакшы жыйынтыкка жетпей жаткан болсоңуз, сиз дагы эрежеңизди өзгөртүп көрүңүз. Кайсы адаттарыңызды же стереотиптериңизди сындыра аласыз? Эмнени алмаштырса болот? Жашооңуздун кайсы областына революция керек? Кайсы областына революция керек? Инициативаны колго алыңыз. Баарын алмаштыргандан коркпоңуз. Көнүп калгандан кийин анын пайдасын көрөсүз. 5. Дайте работу воображению. Биздин элестөөбүз дүйнөнүн рамкасына батпайт. Ал чексиз. Эмнени ойлонсоңуз ошого жете аласыз. Биздин чыгармачылык элестөөбүз ар кандай вариантты жана көптөгөн сценарийлерди талдаганга жардам берет. Ушул жөндөмүбүздү колдонуп, биз жашообузду өзгөртүп жана жакшыртып алсак болот. Элестөөнү колдонуп, новатордук идеяны ойлоп тапкандын 2 жөнөкөй мисалы. 1. Ойлоп көрүңүз, башкалар кандай жасар эле? Адамдардын кайсы сапатын баалайсыз? Чыгармачылык ийгилиги үчүн, өжөрдүгү, туруктуулугу жана алысты көрө алгандыгы үчүн кимди сыйлайсыз? Кимди туураңыз келип атат? Өзүңүздү ошонун ролуна коюңуз. Ал адам тирүү жана өтүп кеткен адам болушу мүмкүн. Жакшы тааныш же сиз тааныбаган адам болушу мүмкүн. Эми ошону өзүңүздүн ордуңузга коюп көрүңүз. Ал адам сиздин проблемаларыңыз менен маселелериңизге келип такалды. Аны сиздин телоңузда деп элестеп, ошол ситуацияга кириңиз. Эми ал сиздин жашооңузда жашап атат. Ал эмне кылат эле? Ал балким Джон Кеннеди, Нельсон Мандела, Джон Леннон, Мать Тереза. Кандай иштерди кылат эле ал? Кайсы ойлорду ойлойт эле же четке кагат эле?
Ушул ситуациялардан алар эмнени ойлоп табышат эле? Кайсы билимдерди, жөндөмдөрдү колдонот эле? Кандай революциялык өзгөрүүлөрдү жасайт эле? Ошол процесс мурда ойлоп да көрбөгөн өзүңүздүн алданма чектөөлөрүңүздү жоготконго жана мүмкүнчүлүктөрүңүздү ачууга жардам берет. Экинчи, элестетиңиз. Ошол адам сиз менен сүйлөшүп отурат жана сизге кеңеш берип атат. Бул способ 1996 жылы Боб Рутворд Хиллари Клинтон жөнүндө айтып бергенден кийин аябай атактуу болуп кетти. Хиллари Клинтон мурунку биринчи леди Элеонора Рузвельт менен сүйлөшүп, маектешкенин элестетип турчу экен. Ал бул способду атактуу жазуучу жана окумуштуу Джин Хьюстондон Кемп Дэвидде эс алып жүргөндө үйрөнүптүр. Бул жөнөкөй прием. Сиз барктаган, кеңештери абдан баалуу адам менен сиздин ортоңуздагы диалогду элестетүү. Джин Хьюстон телеалып баруучу Лерри Кингти дагы анын элесиндеги наставниги жана кийин телезвезда болуп кеткен Артур Гофри менен сүйлөшүп атканын элестетүүгө шыктандырган. Ал телевизордо Лерри Кингтин шоусунда түз эфирде миллиондогон көрүүчүлөрдүн астында болгон. Бул способдун жөнөкөйлүгүн жана эффектүүлүгүн демонстрация кылыш үчүн. Корпорациянын жетекчиси жана профессионал спортсмендер интуицияны күчтөнтүш үчүн ушул ыкманы колдонушат. Ал ыкма иштейби? Келгиле Наполеон Хиллдин айтканын угалы. Наполеон Хилл «Думай и богатей» деген китептин автору. Ал элесиндеги консультанттар менен кантип сүйлөшүүлөрдү өткөзөрүн айтып берди. Хилл 9 адамды тандап алган. Ал адамдар Хиллге өтө катуу таасир калтыргандар. Авраам Линкольн, Эндрю Карнеги, Генри Форд сыяктуу адамдар. Ал уктардын алдында көзүн жумуп, ошол 9 адам менен чогуу совещанияда бирге отургандай элестетчү. Бул совещанияда Хилл пассивдүү байкагыч эмес эле. Мен элестөөмдө мындай улуу, атактуу адамдар менен чогуу гана отурбастан, мен бул группаны жетектеген председатель болчумун дейт. Хилл элестөөсүн катуу белгилеп турса дагы, чындыгында ал сүйлөшүүлөргө анча ишенчү эмес. Сүйлөшүүдөгү келген ойлор чындык болгон. Ал ойлор аны сонун окуялардын жана байлыктын жолун алып келди. Ошол системаны пайдаланып, клиенттер менен болгон проблемаларды ийгиликтүү чечти жана ал анын өтө бай болуп кетишине жардам берди. 6. Наполняйте колодец. Бул сиз өзүңүз үчүн кам көрүшүңүз керек. Өзүңүздүн күчүңүзгө ишенүүнү жана түшүнүү менен ресурстарыңызды толтуруп турганды үйрөнүшүңүз керек дегенди билдирет. 21 кылымдагы адам жумуш менен эс алууну эффективдүү баланс кылып турганды билиш керек. Буддада мындай айтылат: эгерде жааны кечке эле тартып тура берсең, ал үзүлүп кетет. Буга көңүл бурбай коюу ден соолук үчүн коркунучтуу. Өзүңүздүн чыгармачыл шыгыңызды мойнуңузга алып, байкасаңыз, ички музаңызды стимулдаштырганды үйрөнөсүз. Көңүл ачуу жана ар түрдүүлүк мыкты стимулдаштыргычтар. Дүйнөдөгү эң ийгиликтүү адамдардын көбүнчөсү ири ачылыштарды ой жүгүрткөнгө жана баалуулуктарды байкаганга убакыт тапкандан кийин жасашкан. Биз эчтеке кылбай жатканда подсознаниябыз алдыга өтө ылдамдык менен кетет. Дайыма эң жакшы ойлор биз эчтеке кылбай турганда келет. Кудукту толтуруу демек стандарттуу түрдө ойлобой, көңүлдүү ойлонуу дегенди билдирет. Башкача, оригиналдуу, стимул бере турган бир нерселерди жасаңыз. Күнүмдүк көр оокаттан чыгып, өзүңүзгө белек бериңиз. Жаңы иш менен же хобби менен алектениңиз. Лыжа тебүү, сүрөт тартуу, айнек үйлөө, планеризм, суудагы поло, багбандык жана башка иши кылса, эмне болсо ошол болсун, сиздин улагыңызды толтуруп, сизди азыктандырып турса болду. Тажап калган майда чүйдүлөргө жана тыюуларга караганда стимулдашкан жана толкунданган аң сезим жаңы ойлорду көп жаратат. А эгерде күнөөлүү сезимдер пайда болсо, ушундай убакыт өткөзүп атканыңар үчүн жөн гана өзүңүзгө эскертип коюңуз: мен кудугумду толтуруп атам деп. Өздүк ренессанска убакыт. 16 кылымдын биринчи жарымынан баштап Европада интеллектуалдык жана көркөм өнүгүү башталган.
Караңгы орто кылымдан кийинки Европа өлкөлөрүндөгү чыгармачыл өнүгүү алтын кылым жана Ренессанс деп аталат. Бул Леонардо да Винчи, Микеланджело жана Рафаэлдин убагы болчу. Ошол убакта Христофер Колумб Американы ачкан, Васко де Гама Индияга сүзүп барган, Кортес Түштүк Америкага. Адамдардын көз карашы, дүйнө таануусу кеңейген, илим өнүгүп баштаган. Коперник жер күндү айланарын ачкан, тескирисинче эмес экенин далилдеген. Печатный станокду ойлоп табышкан. Ошол убак өтө көп интеллектуалдык жечкендиктердин, артисттин жана жаңы маданияттын агымы адамдардын бардык жагынан акылын ачкан. 21-кылымга жакындарда сизде дагы өздүк Ренессанс баштаганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Мурда эч убакта адамзаттын тарыхында мындай ар түрдүү идеялар, өзгөрүүлөр жана варианттар адамга келген эмес. Эски жол жашоо образынын багытын өзгөрткөн жаңы жолду ачып берди. Көбүнчө убакта ошол жаңы перспективалар биздин башыбызды айлантып, алар басырылып эле калып атат. Бирок бул туура эмес. Биздин подсознание жаңы чындыкты оңой эле сиңирип алат жана ачылган мүмкүнчүлүктөр жөнүндө кабар берет. Чыгармачылык жөндөм ийгиликтүү жашоонун муктаждыгы. Бактыга жараша бул жөндөмдү өркүндөтүп алсак болот. Анткени ал биз төрөлгөндө эле бизге берилген. Жаңыча ойлонгон чыгармачыл дух жөнөкөй интуицияга караганда күчтүү. Ал жөндөм регулярдуу түрдө жана дайыма күнүмдүк пайда болгон проблемаларды уникалдуу, новатордук түрдө чечүү, дайыма биздин ичибизде болгон эргүүнү колдонуу жана стандарттык эмес ойлорубузга баш ийүү. Өздүк өнүгүү бизди күтүп турат. Ички чыгармачыл духту ачкыла жана колдонгула, жана ал сиздин жашооңузду көңүлдүү окуяга айлантат. 15-глава. Эч кандай проблема жок, мүмкүнчүлүктөр гана бар. Көбүнчө адамдар проблемасы жок, бардыгы чечилген, жаркыраган, бактылуу күн жөнүндө кыялданышат. Бирок проблемалар биздин жашообуздун негизги маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Биз алардан качпай, аны түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Эчтеке жөндөн-жөн эле болуп калбайт. Биз проблема түрүндө ар кандай белгилерди жана сигналдарды жиберип турган ааламдын бөлүгүбүз. Бул кокустук жана дал келүү эмес. Именно ошол конкретный проблема сиздин жашооңузга таасир берет. Биздин кыйынчылыктарыбыз биздин окуш керек болгон көрсөткүчтөрүбүз. Өзүңөргө суроо бергиле. Бул проблема мага эмнени айткысы келип атат? Менин ойлорум жөнүндө ал эмнени айтып атат? Үмүттөрүм, иш-аракеттерим, альтернативам, жашоо образым жөнүндө эмнени айткысы келип атат? Жакшылап көңүл коюп карап ойлонуп көрүңүз. Чыныгы анык себебин таба аласызбы? Эгерде кыйынчылыкка туш болгондо, сиз дайыма өзүңүздү аяп, кол шилтеп салсаңыз, сизге атайын жиберилген маанилүү билдирүүдөн кур каласыз. Алхимик болуңуз. Орто кылымдардагы алхимик жөнөкөй металлды алтынга айланткандын сырын табыш үчүн бүт өмүрүн жумшаган. Абдан көп убакыттар жана толтура байлыктар аны изилдөөгө жумшалган, бирок жыйынтык болгон эмес. Орто кылымдагы алхимиянын жолу болгон эмес, анткени анын жактоочулары туура эмес жолго түшүп алышкан. Чыныгы алхимик деген күндө болуп турчу кырдаалды алтынга айландырганды үйрөнгөндөр. Ар кандай акыбалдан чыгып кетүүнүн жолун издегендер. Проблемаларды жана кыйынчылыктарды кыракылыкты тереңдетүү үчүн трамплин катары колдонсо болот. Жана чыныгы алхимик проблема жок экенин, жагымдуу мүмкүнчүлүктөр гана бар экенин түшүнүшөт. Проблема деген түшүнүк жок, мүмкүнчүлүк гана бар. Адам өз күчүнө ишенип, ар бир кырдаалдан мүмкүнчүлүк издеп баштагандагы алган билимдер керемет. Менин ойлонуунун кыймылдаткыч күчү деген семинарыма катышкан Маргарет Келли бир жолу ушул принципти ишине колдонуп көрдү. Ал өздүк ири оорукананын директору болчу жана өзүнүн 2 ассистенти менен 1000ден ашык пациенттердин күнүмдүк иштерин жетектешчү. Эгер бир жардамчысы ооруп калса, чоң кыйынчылыктарга туш болушчу. Анан элестетип көрүңүз, эгерде 2 жардамчысы тең ооруп калса эмне болорун? Ал паника болду, анан эстеди.
проблема деген түшүнүк жок, мүмкүнчүлүктөр гана бар дегенди. Бул жерде каяктан мүмкүнчүлүк? Маргарет кызыгып калды. Маргарет түшүнчү. Ал жардамчылар аркылуу гана жумушту жетектечү жана алар менен иштеген персоналды дээрлик билчү эмес. Ал өзүнчө айтты. Мен бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, башка адамдарды билип алам. Ал күндү мурда такыр контакт кылбаган жумушчулары менен сүйлөшүп, таанышып өткөрдү. Маргарет алардын тынчсыздануусун, кыйынчылыктарын угуп түшүндү. Ал милдеттерди жаңыча эффективдүү метод менен колдонууга алып келди. Кийин Маргарет Келли мага мындай деди. Ал күн сонун мүмкүнчүлүккө айланды жана ал күнү көп нерсени бүтүрдүм. Эгерде Маргарет Келли проблемага байланып отура берсе, мындай курч кырдаалды артыкчылыкка айландыра алмак эмес. Келлиде менде кыйынчылыктар бар деген түшүнүктү проблема жок, мүмкүнчүлүктөр гана бар деген түшүнүк менен алмаштырып кабыл алды. Жаңы жолду изилдеп көрдү. Ал сонун жыйынтыкка алып келди. Нэнси Спенсер менен таанышканымда ал оор абалда болчу. Күйөөсү Нэнсини 3 кичинекей баласы менен таштап кеткен. Анын акчасы жок эле, профессиясы, эч кандай перспективасы жок эле келечекке. Нэнсинин башына чече албаган проблема келгендей болду. Нэнси өзүнө эскертти. Проблема жок, жагымдуу кырдаалдар гана бар. Бирок кайда? Анан мүмкүнчүлүктөрдү табуусуна 1 жума талап кылынды. Өзүнө толтура суроолорду берип отуруп, ал түшүндү. Ал дайыма бирөөлөргө көз каранды болуп жашачу экен. Башында ата-энесине, кийин күйөөсүнө. Нэнси эмне кылыш керекти дайыма бирөөлөрдүн айтканы менен жасачу. Анткени анын өздүк кадыр баркы жок эле. Эми айласы кеткенде, сыртка үмүтсүз кырдаалга туш болгондо өзүнө убада берди. Өзүнүн балдары үчүн Нэнси кырдаалды оңдоп, ийгиликтүү, өзүнө ишенген аял болом деп чечим чыгарды. Күчтүү жана эч кимге көз карандысыз инсанга айланыш үчүн ал бул кризисти трамплин катары колдонду. Бул китепте жазылган концепцияларды Нэнсиге үйрөтүү мага жагымдуу болду. Ал өтө көңүл коюп укчу, өзүнүн самооценкасынын, өзүнүн ишенимдеринин, маселелердин үстүндө туруктуулук менен тынбастан иштеди. Ал менин көз алдымда өзгөрүп атты. Жөнөкөй кара жумушчудан өзүнүн гүлдөрдү оптом сата турган бизнеси бар бизнесменге айланды. Азыр ал бактылуу, ийгиликтүү, өзүнө ишенген аял, жакшы адамга турмушка чыккан. Анын жашоосу абдан сонун. Мунун баары Нэнси проблема бул мүмкүнчүлүктөрдүн булагы дегенге ишенгенден кийин пайда болгон. Жашоодо алхимик болуңуз жана ар бир кырдаалды жакшы учурга айландырганды үйрөнүңүз. Эстеп көрсөк, бизди өсүшүбүзгө жана өнүгүшүбүзгө зарыл болгон, жардам бере турган кырдаалга наалыйт экенбиз. Кокустан болгон окуяны жагымдуу мүмкүнчүлүккө, шанска айландырган жөнүндө жакшы мисал Дон Стики деген изилдөөчүдө болгон. Айнектин үлгүсүн печке унутуп калтырып салып, айнектин агарып калганын көрөт. Ал эч өкүнбөстөн чыгармачылдык менен карап, бул кокустукту жакшылыкка айландыра алган. Жаңы субстанция менен эксперимент кылганды улантып, ысык отко каршы туруштук бере ала турган айнекти жасаган. Кийин технологияны дагы жакшыртып отуруп, өзүнүн катасынан пайда көрүп, термостойкий айнекти чыгарып сатыкка койгон. Азыркы күндө Түндүк Америкада дээрлик ар бир үйдө колдонулат. Өзүңөрдүн стресстериңерди жана проблемаларыңарды милдет же тоскоолдук катары карабай, перспектива жана мүмкүнчүлүк катары караганды үйрөнгүлө. Кети Колби деген ишкердин тарыхын айтып берейин. Ал дислексия менен төрөлүптүр. Оң менен сол жакты айырмалаганды билчү эмес экен жана саатты канча болгонун да билчү эмес экен. Бир нерсени кыйынчылык менен жасачу экен. Менин жөндөмсүздүгүм менин эң чоң артыкчылыгымдын бири. Ал мага ой жүгүрткөндү үйрөттү деп айтыптыр. Колби чечкиндүү кадам таштайт. Өзүнүн чогулткан акчасынын $500 таланттуулар үчүн ресурстар деген фирма ачат. Интеллектуалдуу, таланттуу балдардын ресурстарынан каталог түзүп, 3500 мугалимге таратат. Башында заказдар аз болуп, иштери эптеп-септеп эле жүрүп турду. Ал склад сатып алат, бирок имарат өрттөнүп кетет.
Кызматчысы акчасын коротуп салат. Колби күйөөсү менен ажырашып кетет. Бирок ошого карабастан ал дайыма ишенчү. Проблема жок, мүмкүнчүлүктөр гана бар деген сөзгө. Азыркы күндө анын обороту жылына $3,5 миллион түзөт жана таланттуулар үчүн ресурстар деген компания өнүгүп баратат. Америкалык президент Франклин Рузвельт параплегия менен жабыркаган жана бирөөнүн жардамысыз инвалид креслосуна отуруп жана тура алчу эмес экен. Бирок ал өлкөнү улуу депрессиядан чыгарган жана дүйнөлүк тарыхта эң сыйлуу жана ардактуу саясатчы болуп калды. Боб Хойн алкоголдук көз карандылыктан арылып, лейбористтердин эң күчтүү лидерине айланган. Жада калса, Австралияда 4 срок бою эң жолдуу премьер-министр болгон. Вилма Рудольф Теннесси штатындагы депрессияга кабылган кедей негрлердин үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Ал 10 жашка чыкканда полиомиелит менен ооруп калат. Анын келечегинде жашоосунда ийгилик болору жөнүндө үмүт жок болчу. Бирок ал бардык кыйынчылыктарды жеңип чыкты жана 1960-жылдагы Римдеги Олимпиадалык оюнда жеңил атлетика боюнча 3 алтын медалды жеңип алган. 30 жылдан кийин күчтүү олимпиадалык чемпионка жашоосундагы эң оор кризиске туш болду. Гейл Девере 1992-жылы Барселонада боло турган Олимпиадага даярданып атканда капыстан эле денесинин баарына язва чыгып кетет. Бул эмне экенин эч ким түшүндүрө албайт. Диагностикадан өткөзүп көргөндө ал Грейвс деген ооруга кабылып калганы аныкталат. Тамандарын ампутация кылыш керек деген коркунуч бар экенин айтышат. Белгиленген операцияга 2 күн калганда анын ден соолугу жакшы болуп баштайт. Ошондой коркунучтан өтүп Барселонадагы 100 метрлик чуркоодо жеңишке жетишет. Кийин 1996-жылы Атлантада 85 000 элдин аплодисментинин коштоосунда ошол жеңишти дагы кайталайт. Кийин ал өзүнүн ошол оор сыноосун минтип эскерген. Мен эч нерсени өзгөрткүм келген эмес. Бул кыйынчылыктар мен үчүн жакшылыкка айланды. Ал мени чыйралтып, күчтүү кылды. Азыркы мени жасады. Ири ийгиликтүү инвестициялык компаниянын негиздөөчү директору бүтүрүүчүлөрдү жумушка алуудагы сырлары менен бөлүштү менен. Биз жумушка жашоосунда чоң кыйынчылыктан өткөн бүтүрүүчүлөрдү гана кабыл алабыз. Кыйынчылыктан өткөн адам жоопкерчиликтүү жана чечкиндүү болот деп эсептейбиз. Кыйынчылыктар адамды өсүшүнө түрткү берет. Азыр силерди кайсы мүмкүнчүлүктөр күтүп турат? Аны издемейинче эч убакта таппайсыңар. Мүмкүнчүлүктөрдү проблемалар жана кыйынчылыктар менен жашырып коет. Бирок ар бирибиз үчүн болчулукка мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер биз жаңы подходду колдонуп, проблеманы таап жана изилдегибиз келсе, бизди жагымдуу сюрприздер күтүп алат. Силердин бардык күрөшүңөр жана стрессиңер силердин шансыңар жана мүмкүнчүлүгүңөр. Арнольд Шварценеггер айткандай, мен өзүмдүн күрөшүмө абдан терең ишенем.